Борбор калабыздын урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүн биз турак жай жаатындагы дагы бир маанилүү окуяга мамлекеттик деңгээлде ишке ашып жаткан Менин үйүм программасынын ырааттууландысына күбө болгону чогулуп олтурабыз. Жүргүзүп жаткан саясатыбыздын алкагында жарандарыбыздын дагы бир тобуна үй тапшырылганы турганы мени абдан кубандырат. Бүгүн көптөн күткөн тилеги орундалып, өз үйүбүзгө киребиз деп сүйүнүп турган жарандарыбыздын кубанычтары менен тең бөлүшөмүн. Бүгүн мен сиздердин жакшылыгыңыздарга ортоктош болуп куттуктап кетүүнү эп көрдүм. Кымбаттуу үй ээлери, жаңы жашоонун башаты, келечекке жаңыча кадам таштаган бүгүнкү унутулгус кубанычтуу күнүңүздөр менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөңүздөр кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздүн баш мыйзамынын биринчи беренесинде Кыргызстан социалдык мамлекет экени так көрсөтүлгөн. Андыктан өлкөбүздүн социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө, анын ичинде элибизди жеткиликтүү жана сапаттуу үйлөр менен камсыз кылууга биринчи кезекте маани берип жатабыз. Биз элибиздин жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттерди чечүү аркылуу мамлекетибиздин экономикасынын туруктуу өнүгүшүнө жетишебиз. Мына бүгүн биз турган Кубанычбек Маликов көчөсүндөгү турак жай комплексин экинчи этабы аяктап 476 батир ээлерине тапшырылганы турат. Өзүңүздөргө маалым, бул ири долбоордун алкагында жалпысынан 5000ден ашык батир салынып, кезек күткөн жарандарыбыздын колуна өткөрүлүп бермекчи. Өткөн жылдын аягында аталган комплекстин биринчи этабында биз 510 батирди муктаж болгондорго тапшырган элек. Бүгүн бул долбоордун экинчи этабынын ийгиликтүү аякташы Менин үйүм программасынын ырааттуу ишке ашырылып жаткандыгын тастыктап турат. Ал эми бул турак жай комплекси келе жаткан жылдын 2026 жылдын соңунда толугу менен бүткөрүлүп берилет. Убакыт бир орунда токтоп тура бербеген сыңары мезгилдин өтүшү менен жер жаңырып, эл өзгөрүп, өркүндөп өсө берет экен. Бул жерде мурда башка жай болсо, эми минтип бул чөлкөм таптакыр башкача түргө өзгөрүп, жаңы турмуш башталып жатат. Буюрса, бул короодо бака-шака түшүп, жаңы кошуналар кобурашып, бири-бириңиздер менен жаныңыздарда балдарыңыздардын күлкүсү жаңырып, бейпил жашоо уланат. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, бүгүнкү күндө өлкөбүздө турак жай курулуштары жогорку темп менен жүрүп жатат. Бишкек шаарында гана эмес, бардык облустарда, район борборлорунда жана кичи шаарларда да муктаждар үчүн жаңы үйлөр курулууда. Жакында эле мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланып курулган Чыңгыз Айтматов көчөсүндө 612 батирлүү заманбап жана ыңгайлуу турак жай комплексин тапшырдык. Мындан сырткары жерлерде жаңы турак жай куруу үчүн мезгил кутулары салынды. Азыркы тапта республика боюнча 60 000ден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатат. Кудай буюрса, биз ипотекалык механизмдердин жардамы менен турак жайга болгон бардык жарандарды үй жай менен камсыз кылабыз. Курулуштун жогору темпине карабастан салынып жаткан үйлөрдүн сапатына дагы жогорку талаптарды коюудабыз. Ар бир долбоордо сейсмикалык коопсуздук, энергия натыйжалуулугу, инфратүзүмдүн толуктугу камсыздалган мектеп, бала бакча, спорт аянтчалары жана жашоо үчүн керектүү башка объектилер дагы эске алынган. Кезекке туруп батир алып жаткандардын катарында жаш үй бүлөлөр, мугалим, ага эжейлер, дарыгерлер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, күч органдарынын кызматкерлери жана чет жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз дагы бар. Ошентип, Менин үйүм программасы узак мөөнөттүү, жеткиликтүү жана туруктуу шарттар менен ипотекалык каржылоону камсыз кылуудабыз. Албетте, бул иш-аракеттер карапайым муктаж жарандарыбыз үчүн өз үйүнө ээ болууга уникалдуу мүмкүнчүлүк болду десек болот. Ардактуу мекендештер, биз мындан ары да турак жай саясатын ишенимдүү улантып, бардык жарандарыбызды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыздоого болгон аракетибизди күчөтө беребиз. Бүгүн ээлерине тапшырылып жаткан жаңы үйлөр жүздөгөн адамдар үй бүлөлөр үчүн бактылуу турмуштун себепкери болсун деп тилек кылалы. Үйлөрүнүн астанасын аттоого ашыгып жаткан агайын туугандар, ак өргөңүздөр кут болсун, жаңы үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар эле боло берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Üç konuda.
Değil kухnya. Bir de 3. Göreceğimiz var. Sağ olasınlar. Kutlu olsun düğünüzler komşumuzdan. Sağ olasınlar. Kiminizden aldınızlar? Kaç kişideyiz? Benim Özgür Sanat Üniversitesi, kızımdı Loğuzu boyunca, sosyal kategoriya boyunca. Kaça oldu turmanınız o çocuk? Gezekte 2023 turgam. 23 turmaz. 23 turdum. Oşa buyursa. Aldın ala төлemi жоқ aldınız, he? Aldın ala төлemi жоқ, 4% bilen. Kaça komnat bu? Bir komnatный kvartira. Kaça төлem etkeniz sayın? Anladım, пока сүйлөшүп, документально кыла элекпиз, договор. 8700. Aynen şunday төлem, he? 8 Siz apasız mı değil mi? O ve atası olup gelmiş. Assalamu alaikum. Kuş olsun konuşun. Rahmat. Kızınızdan kimde? Ortancı. Ortancı menenmiş Allah'ım. Otur bu. Oturduk. Özünüzde çok iyi. Eli uzun tumakta olsun. İşlerinizin iyiliklerini görüp atarız. Tınıştık öyle olup dursa. Tınıştık olsun. Stabilliği öyle olup dursa iyilikler. Bol öyle. İyilikler kullanılacağını söyle. Öyle abi yuvalmanın önümüzde kovalım. Burada neyden Türkçeleriniz? Kvartiralar mı? Bu kvartirada yaşaşıyoruz. Müşkek'te. Bişkek'te. Kaça төлөчүлөр квартира? Квартираға 15.000 плюс эмелер менен төлөчүбүз, кызмет көз бир комнатадан турчубуз. 15.000 аяққа төлөсөңөр эми бияққа 8.000 төлөсөң өзүңөрдүн квартира. Жарым Сизге чоң рахмат, аябай кубанычтабыз. Zaten уже sizin tapşırmanız menен бул жак суранды эле алтын балалыкка кызын уже киргизебиз. Киргизимби? Болду жөнөкөй болду. Июньден баштап кабыл алабыз. Июньден баштап кабыл алабыз. Макул эмесе болот. Жакшы. Комшулар болсун. Качество жакшы болуп. Так, бияқчы. Саламатсыздар. Саламатсыз келдиңиз. Кандайсыздар? Жакшы. Комшулар болсун. Айтпаңыз келсин сатып. Кимиңизден алдыңыз? Сизби? Каякта иштейсиз? 69 gimnaziyada işleyim. Мектепте мугалимсиз. Matematik. Канча жыл болду иштегениңиз? 39 окуу жылын бүтүрүп атам. 39? Система образованиядан анан 69 gimnaziya 22 жыл. Жакшы. Канча жыл болду эле турганыңыз кезекте? 22 жылы февралда тургам 3 жылда алып аткан экенсиз. Сизге рахмат. Мындан кийинкилер бат-баттан жылат эми. Буюрса жакшы эме болуп атат. Семьялыс менен сизге. Сиз апасыз. Жок, мен эжесимин. Эжеси, бир тууган эжеси. Жакшы. Жактыбы анан квартира? Канча комнат? 3 комната. Жакшы. Мындайды жактырбаса билбейм анда кандай деп. Сонун эле болуп атат. Жакшы эмелерди тапкан силерге. Ишиңерге ийгилик берсин Кудай Таалам. Жолуңар ачык кылып, жакшылыктарды элдин кызматын жонуңарга көтөрүп жүрөргүлө болот. Ошону айтып атасыз, мурда таңгылса жакшы балдар эметме экен деп. Ооба. Чоң кызмат кылдыңыз. Мейли жакшы тургуландар. Жакшы болсо. Бір жылдан чай ішіп кетпейсіздер. Жакшы, кут болсун. Рахмат айтамыз. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Атын ким? Шамдан. Шамдан, ой, Шамдан батыр турбайбы? Жакшыбы? Жакшы, Ким алды? Сиз алдыңызбы? Жакшы. Саламатсыздарбы? Биз Талас областынын Чыңгыз Айтматов районунун Кызылады районунан болобуз. Кызым Айтолкун БГУда мугалим болуп иштейт. Мугалимсиз. 2,5 жыл мурда телефон менен электронный кезекке туруп койгон экен. Кудайдын буйругу менен бүгүн тийип калып, баарыбыз өтө чоң кубанычта болуп турабыз. Жакшы. Сиздин тыкыр көзөмөлүңүз менен жакшынакай сапаттуу үйлөр курулуп атыптыр. Ушинтип эле
elin üyleri menen kamsыздандырып, elin razıçılığını alıp, densolukta aman esen üyleriniz menen jüre beriңiz, işiniz alga çıla bersin. Kırgızstan'da öndürüp, östürüp, aldыңкы mamleketlerin katarına koşunuz. Sizin elemeyin. Burada ayakta Hareketiniz menen. Okuğam, BGU'da okuğam. Ha, student olup. Ошол жакта окуп бүтүп анан иштеп атам. Ha, o'sha yerda ishlayapsiz. Muğallim bo'ldi. Qancha alasiz zarplatınız? Зарплата 15 000 тегереги саатка жарашады. Saatda jarashadi. Ha, o'sha 15 ming alasizmi zarplat? Меники ала. Жетеби анан жарым буяка төлөсөңүз, жарым жашоо. Жолдошумда иштейт. Ha, жолдошуңуз бар? Жолдошу бар. Бүгүн эртең төлөйүн деп турат. Андан көрө биздин Кыргызстандын ажоосу катарында батаңызды берип коюңуз, кызым аман эсен кошону алсын. Макул. Бүгүн Жолдошуңуз эртең каякта иштейт? Частный предприниматель. Частный, бизнесмен турбайбы. Азыр эми бизнесмендер көп эле таап атпайбы. Төлөйүн. Канча комнат? Бир комнат. Bir komnat deydi. Ha, bir balanızlar var mı? Жок, баласы жок. Курсагында иштеген. Ha, bu bala. Siz Кайнекеси. anda bazırınca bolot eкен. Bir komnat көмөргө болот да. Кийин анан өзгөртүп алсаңар болот. Билесиңер да. Эки комнат калмаштырып алсаңар болот. Кийин муну тапшырып туруп. Төлөп аткан акчаңар ошого өнүкөт кетет. Муну башка муктаждарга берип койсо болот. Кийин кезектеп турган артынан. Ошондой программа бар. Meyli geliniz evi, o muyun? Kızınız aman esen göz jarıp alsın, batır bala törösün, eldik bala törösün, aman esen bolula. Bardık oyloğun oy maksatlarına tilegen tilegenlerge jetip durula. Айтқаныңыз келсін, olur mu? Meyli, жақсы тұрыңыздар. Geliniz, verin. Nanos isteyip şimdi. Nanos isteyip. Rahmat, жақсы. Çok rahmat. Ладно, госслужащий. Льготный 4%. Sizler aldınızlar mı? Evet, biz aldık. Büyük bile. Ne kadar girdiniz? Kaç komnat? Bir komnat. Tamam, жақсы екен, жақсы болсын. Atam geldi o sonra suyunup bana sizge batır verelim. Денсаулығыңыз шын болсын. Birinci ömrünüz uzun bolsun. El yurtunuz aman bolsun, tırışçılık bolsun. Kudayım olsun, kıdırcıl olsun. Yolunuz şıdır, yoldaşınız kıdır bolsun. Dilegen maksatınızga jetiniz, oy pürüne jetiniz. Kudayga şükür, el yurt jakşı kaalap atar. Usul kut bolsun, aman bolsun. Rahmat, айтқаныңызға. Саламатсыңар. Алейкум ассалам. Үй бүлө экенсиңер да? Эки балаңар барбы? Кимиңер врач? Мен бухгалтер-экономист болуп иштейм больницада. Больницадабы? Номер 1-клиникалык больницада. Канча жыл болуп турганыңыз? 2020-да 5 жыл болуп. 5 жыл болуп. Сизчи? С пазарда иштейбиз. Бизнесмен турбайсызбы? Анда оңой эле төлөйт экенсиңер. Канча көмөт? 3. 3, жакшы. Жакшы экен. Tanıngızlar? Саламатсыздар. Сиздерде кишилер бар турбайбы? Апаларыңар турбайбы? Жакшы экен? Жактыбы? Uzun olsun, bir olsun, daracım bundan arığı dönüşsün, biz yok o necelerin sıyımız balık dönüşsün. Макул, рахмат. Estamos sin Oturup kaymakta, evet. Мектеп кайерге түшөт элегим? Канбек. Мектеп менен садик. Могу жақта. Тиги жакта. 600 сотка мектеп 5 этаж. Ар жакка жагында. 1700 окуучу. Мектепте тезирээк бүтүш керек. Мейли, жакшы болсоңар болду. Мына могу жигит чоңоюп келаткан экен да баатыр. Кыргыздын уулу болсун. Мейли, кут болсун. Allah razı olsun. Oy,